Билим берүүдөгү эл аралык кызматташтык. Министрликтин эл аралык кызматташтык жана инвестициялар бөлүмү быйылкы жылдын ичинде жалпы 30дан ашуун эл аралык макулдашуу, меморандум, келишимдерге кол коюуга жетишти. Билим берүүнүн ар кайсы деңгээлин камтыган эл аралык билим берүү тармагындагы мыкты адистерди чогулткан 10 чакты ири масштабдагы форум, конференция, отурумдар уюштурулду. Кыргыз Республикасынын жарандарына Россия Федерациясынан бөлүнгөн гранттык орундардын саны буга чейин 400-700 тегерегинде болуп келген болсо, 2023-2024 окуу жылына Россия Федерациясы жалпы 1000 квота бөлүп берди. Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин потенциалын жогорулатуу максатында Россия Федерациясынын Татарстан Республикасынын Алабуга политех инженердик колледжинде Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарынын 116 директору квалификациясын жогорулатуу курстарынан өтүштү. Бишкек шаарынын 11 мугалими Корея Республикасынан тажрыйбасын жогорулатып келди. Буга чейин Кытай Эл Республикасы Кыргыз Республикасынын жарандарына Кытайдын жогорку окуу жайларында акысыз билим алууга 20дан ашык орун бөлүп келген болсо, 2023 жылдын июнь айындагы Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үсөнбекович Жапаровдун Синьцзян уйгур автоном районуна болгон жумушчу сапарынын жыйынтыгы боюнча Синьцзян уйгур автоном районунда акысыз билим алууга дагы 25 квота бөлүнүп, 2 эседен ашыгыраак көрсөткүчкө жетишилди. Көптөн бери талкуу темасы болуп келген Россия Федерациясы тарабынан курула турган 9 мектеп тууралуу макулдашууга кол коюлуп ратификацияланды. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары 2023 жылдын 1-сентябрында аталган билим берүү уяларынын курулуусуна старт берди. Билим берүү системасынын потенциалын өнүктүрүү үчүн билим берүү максатында глобалдык өнөктөштүктүн 950 000 АКШ доллары өлчөмүндөгү гранттын өздөштүрүү максатында учурда министрлик тарабынан кызуу иш алып барылууда. Эл аралык кызматташтыктын анык үлгүсү катары Кытай Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилиги мектепке чейинки билим берүү системасын колдоо максатында 10 бала бакчага компьютер, принтер, телевизор жана дидактикалык материалдарды камсыздап берди. Тынчтык корпусу тарабынан быйыл эле 26 ыктыярчы келип, өлкөдөгү жалпы ыктыярчылардын саны 36га жетти. Кийинки жылдары 100гө жеткирүү пландалууда. 2023-2024 окуу жылында Корея эл аралык кызматташтык агенттиги менен Кореядан Кыргыз Республикасына волонтерлорду жөнөтүү маселеси иштелип чыккан. Үстүбүздөгү окуу жылында Кыргыз Республикасына Корея Республикасынан 22 ыктыярчы келген. Монголия сыяктуу өлкөлөр менен буга чейин эч кандай мамлекеттик келишимдерге кол коюла элек болсо, быйыл Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Монголиянын өкмөтүнүн ортосунда билим берүү тармагында кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Кыргыз Республикасы менен Азия өнүктүрүү банкынын ортосунда 40 миллион АКШ долларына секторду өнүктүрүү программасы, мектептик билим берүүнү реформалоо долбоору деп аталган гранттык макулдашууга кол коюлду. Дүйнөлүк банк тарабынан 25 миллион АКШ доллары өлчөмүндө каржыланган жогорку билим берүүнүн сапаты жана инновациялар долбоору Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин финансылык инвестициялык саясат боюнча кеңешинен өттү. Башкыр мамлекеттик педагогикалык университети тарабынан өткөрүлгөн мектеп окуучулары арасында уюштурулган олимпиададан 70 окуучу жеңүүчү аталып, 2024 жылкы жайкы эл аралык мектепке жолдомо. Ошондой эле 2024-2025 окуу жылына Башкыр мамлекеттик педагогикалык университетине кабыл алууга талапкер аталышты. Кытай Эл Республикасы тарабынан дээрлик 1 миллион долларлык каражатка Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде Лубань устаханасы ачыла турган болду. Мектеп окуучуларын жаңы стандарттагы окуу китептери менен камсыз кылуу максатында Оксфорд университети менен иш алып барылууда.